кичпейилдүүлүк, тавазу деп арабча айтабыз. Кичпейил өзүн жөнөкөй алган инсан экен деп көбүнчө айтабыз го, өтө жөнөкөй киши экен деп. Президент болсо деле, чоң депутат болсо деле, чоң бай болсо деле, чоң аалым болсо деле, чоң бир кудама болуп кетсе да, ушунчалык кичпейил киши экен, ушунчалык жакшы инсан экен деп калабыз го. Ошо кичпейилдүүлүк кандай деп сурасаңыз, Жунайд Багдади деген чоң имам бул киши эмне дейт? Ат-таваду инда ахли таухид такаббурун. Сиз менен биздин кичпейил болуп атпайбызбы? Кичпейил болуп таксыр келиңиз деп кол берип, учурашып, үйүбүзгө алып барып, ушунда кичпейилдүүлүк көрсөтөбүз го бири-бирибизге. Ошо көчөдө жүргөн кичпейилдүүлүгүбүздү дагы бул киши айтат, чыныгы момун, чыныгы мусулман, чыныгы таухид ээлеринин астында ошо кичпейилдүүлүгүң бул текеберлик дейт. Бул өзү текеберлик. Бул кичпейилдүүлүк эмес. Кандайча десеңиз, бул нерсени имам Мухаммад Газзали рахматулла алейх ушул Жунайд Багдади деген чоң аулиянын сөзү мындай деп чечимлейт. Кичпейил болгон адам, биз кичпейил болсок, досубузга, бирөөгө кичпейилдүүлүк көрсөтүп аткан болсок дейт, биринчи ал өзүнүн мен бармын деп баш көтөрөт дейт. Кичпейил болуудан мурда карап туруңуз. Эмне үчүн бул текеберлик десеңиз, ушунчалык Кудайдын астына жакын болгон инсандар сиз менен биздин кичпейилдүүлүктү көргөндө бул текеберленип жатат дейт экен. Текебер деп. Алардын кичпейилдүүлүгү кандай, биздин кичпейилдүүлүк кандай айырмасын көрсөңүз болот. Эмне себептен десе, ошо кичпейилдүүлүк кылып аткан инсан дейт, биринчи мен бармын, менмин деп, биринчи өзүн мен деп чыгат дейт. Мисал карап турсаңыз, мен жеке өзүмдү айтсам, мен сиздерге баян кылып, бул жакта устазмын деп эметкемден кийин мен текебер болуп кетсем, моунча жамаат мени текебер экен деп артымдан жаман көрөт, баянымды укпай коет деши мүмкүн. Мен деген бул жакта жума баянга чыгам, мен деген устазмын, мен деген илимдүүмүн. Мен деген анда кичпейил болуп, адилеттүү болуп, башкаларга жардам кылышым керек. Мен деген абыройум бар, абыройлуу инсанмын деп туруп мен дейт экенбиз да биринчи. Көрүңүз, мен деген бул текеберликтин баш аты ошол. Шайтан дагы ана деген да. Ана хайрун минху. Мен оттон жаралдым, мен инсандан мен жакшыраакмын. Адам топурактан жаралды, мен эмнеден жаралдым дейт? Оттон жаралдым деп мен деген дейт. Ошол сыяктуу сиз менен биз заң кичпейил болсок, ушунча даватка чыксам, 4 айлап даватты берсем, кудама болуп турган текебер болсом, булар эмне деп айтат мени? Деп тура мен деген ушунчалык динге кызмат кылган инсанмын, мен деген ушунчалык чет өлкөдө аалым болуп келген инсанмын, мен элге кичпейил болушум керек го. Өзүм кичпейил болуш керек деп айтып аткандан кийин мен абыройум бар киши кичпейил болушум керек деп туруп, өзүгө абыройду, өзүбүзгө бир макам, ушуна бир орунду коюп туруп, анан кичпейил болот экенбиз. Бул ошо текеберлигиң дейт бул. Чыныгы мусулман, чыныгы момун адамдардын кичпейилдүүлүгү кандай болот десеңиз, алар кандай экен? Алар айтат: "Ал-муахид ла юсбиту нафсаху ва ла яраха шай'ан." Өзүн мен бармын деп эсептебейт дейт. Алар өз нафсын такыр унутуп коюшат дейт. Мен абыройум бар кишимин, ошон үчүн мен адилеттүү болушум керек, кичпейил болушум керек дебесин, ал өзүн такыр унутуп коет дейт. Хатта язау ярфа. Өзүнү жок деп сезгенден кийин ал мен кичпейил болоюн деген нерсе оюна да келбейт дейт. Алар өзү менен ою да жок дейт да. Дайыма ойлогон ойлору бул башка инсандарды ойлоп, Алла Тааланын ыраазылыгын ойлоп, үммөттүн гамын ойлогон инсандар өз жөнүндө унутуп коет экен. Өзүнүн орду элдин арасында кандай деңгээлде аны унутуп коет экен дагы, мен кичпейил болушум керек, мен ушундай чоң устазмын, чоң мешит салган инсанмын, ажылыкка барган инсанмын деп өзгө бир макам, бир орунду эстеп туруп анан кичпейил болбойт экен мындай инсандар. Ал өзүнүн кылган жакшылыгыны, кылган сооптуу амалдарын унутуп коет экенден ал инсан ушунчалык бирөө жанында барбы, жок, ал инсан үчүн эч бир айырмасы болбой калат экен. Көрдүңүзбү? Чыныгы кичпейилдүүлүк кайсы жакта жатат? Бирок сиз менен биздин кичпейилдүүлүгүбүз ушундай болуп калат экен да. Илимдүү болсок да илимибиз бар деп, эл артынан сүйлөсүн деп кичпейил болобуз. Илимдүү аалымдарды сыйлаганыбызда дагы, кой бул аалымды сөгүп кетти, бул аалымды түртүп кетти деп айтпасын деп, жөнөкөй инсандарыбызгы аалым, чоң шейхтердин алдыга барганда өзү кичпейил тутуп, өзүбүздүн досторубузга, келинчебизге, бир тууганыбызга барганда баш көтөрөт экенбиз. Бул дагы болбой калат экен. Чыныгы
кичпейил инсандар ушунда ал үчүн эч бир айырмасы болбой калат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан ушунчалык эң бир чоң сыпаттардын бирөөсү кичпейилдүүлүк болгон. Алла Таала бул жерде айтат: "Олау кунта фаззан гализал қалб лан фадду мин хавлик." Эгерде сен ташбоор болуп, кечиримдүү болбой, кичпейил болбогонуңда, анда бул жаңдагы адамдар бүт баары сенден качып кетет эле. Сенден алыстап кетет эле деп Алла Таала Кур'анда пайгамбарыбыздын сыпатын айтып жатат. Сени бүт баары жакшы көрүп, ушунчалык сени артыңдан сүйүп калганын бирден бир себеби сен Расулулла болуп, Алланын элчиси болуп, бүткүл ааламга рахмат болуп келген инсан болсуңдан ушунчалык өзүңдү пас алып кичпейил болгондуктан баары сени сүйөт дейт. Жаш баланы карап турсак дагы баарыбыз аны жакшы көрөт экенбиз. Досуңуздун үйүнө барыңыз, кошунанын үйүнө киресиз, кичинекей бала чуркап чыкса башын сылап коет экенбиз баарыбыз. Ал аты ким, башкасы ким, орустун баласы башкабы, иманын эч нерсесине карабастан башын сылайт экенбиз. Эмне үчүн? Ал кичинекей бала ушунча кичпейил болгон себептен. Азыр урушат, азыр ыйлайт, жүрөгүндө кек сактабастан кайра эле сизге кучагын жайып күлүп турат экен. Биз да ушундай болушубуз керек.